Биз Жумгал районунун Байзак айылынан болобуз. Жолдошум Өмүкеев Максатбек очередке экөөбүз келип 486 номерге очередке туруп кеткенбиз. Бул кооперативдин келгенде эле башка кооперативтерге барып, ар бир жагына кирдик, бирок ушул Келечек кооперативинин бир өзүнүн ишеничтүүлүктүү болуп эле өзүбүзчө келип очередке туруп калдык. YouTube'дардан көрүп аттык. Анан бир улуу агам бар, Шабдан деген. Ошол агам дагы ошо жол көрсөтүп ушул жака алып келди да, ушул жак ишеничтүү депчи. Ошол бойдон очередке турдук. Первоначаласын 2 миллион 300 турганбыз. Первоначал 25%-ин төктүк, вступительный 4%-ин төктүк. Анын ортосунан жана кооперативдердин ортолорунда жанагы ар кандай ушак-пушак болду го. Ошого карап кичине кечиктик. Болду. Айылда ой тиги Максат тамын алда тийиптир, акчасын алда тийиптир дегендер сөздөр толтура эле болуп атышты. Тамыңар эмне болду деген дагы суроолор болуп атты, бирок биз жолдошум экөөбүз аларга мындай маани да берген жокпуз. Алардын сөзүнө ишеним гана туруп алды бизде жүрөгүбүздө. Ишеним гана туруп, ишеним менен ушул эмеге жеттик. Сабырдуулук мененчи. Кээ бирөө бузуп атышты, алгыла акчаңарды деп атты. Анан биз жүрөгүбүз тынчтыкта болду, ошо Кудайым жүрөктү тынч койду да бизди. Ишеним болуп туруп алды. Ошол андан кийин эле сүйүнчүлөштү, ишенип, сүйүнүп, анан азыр үй алдык. Үй алып Көкжардан алдык. Однокомнатный, элитный там алдык балдарга деп. Студентта 3 балабызга алдык ошо. Ошол сүйүнүп турам, бүгүн оформление болду. Кооператив, Келечек кооперативи санап берди үйдүн сатып эметип аткан кишилерге. Азыр сүйүнүчтө болуп толкунданып атам. Билбейм, ушул жүрөгүбүз ушундай тынч болду да бияка киргенде. Башкаларга кирдик, бардык. Башкача болдук шыгысанам. Бияка келип аябай мындай аурасы дагы таза. Киргенде эле бир башкача иштеген балдардын мамилелери аябай жакты, кыздардыкы, келиңиздер деп. Анан ошол бойдон эле ушул жакты эметип калды, ушу жүрөгүбүз эме болду да ушул Келечек кооперативине. Рахмат ушул кооперативге, ыраазыбыз аябай. Юристтер бар экен, өздөрү алып барып, өздөрү алып келип бардык жумуштарды мына азыр бир күндүн ичинде эле бүтүрүп койду. Майрамбеке, Мирбеке, рахмат ушу азыр машинеси менен алып барып алып келип бардык жумуштарды бүтүрдү. Бардыгын госрегистр андай баарын өзү бүтүрдү да. Биз эми ошо Жумгал районунда ошо Байзак айылынан мал менен Дыйка жолдошум экөөбүз мал менен тоого алып чыгабыз, уй алабыз эмеге. Айылданчы уй алып, ошонун акчасынан чогулткан акчаларыбыз. Элден жайлоого чыгабыз, тоого чыгабыз, ошо тоодогу чогулткан акчаларыбызды ушул эмеге чогулттук. Балдарга деп ушу өзүбүз эметип жүргөнбүз, чогултуп жүргөнбүз. Үй иштеген өзгөчө кыйын экен, 1 ай уруксаат берет экен бияканан. Бирок үйдү иштеп аябай кыйын экен, ошо үйдү издеш деген. Ошондо аябай чарчадык да, бул уруксаат бергенден дагы тиги үй иштеген бизге өзгөчө аябай эме болду да, кыйын болду да. Ошон үчүн айтат элем, очередке турган кардарларыбызга эртерээк эле үй таба бериш керек экен да. Алдын ала эле таап турбаса ушу истеген кыйын экен, үй истеген өзгөчө. Эми ушул Келечек кооперативине очередте турган кардарларга айтат элем, сабырдуулук, күтүп турсаңыздар бардыгына жетет экенбиз. Мына ушул кооперативге рахмат. Артта жазылабыз деген кардарларыбызга айтат элем, коркпой, эч кандай коркпой туруп эле ушул Келечек кооперативине келип жазылсаңыздар үйлүү болот экенсиздер. Бирок сабырдуулук, чыдамкайлык керек экен да. Сабырдуу болушубуз керек экен. Анткени буяк алып беришет экен. Ишенимдүү экен, ишеничтүү экен. Рахмат ушул Келечек кооперативине, эл аманга бардыгына рахмат. Ушунча канча деген адамдын соогуна калып, канча деген адамдарга жардам берип атасыңар. Ишиңерге ийгилик.